Жиндер аламы жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Мен өтүнөт элем, мүмкүнчүлүк болсо так кыска түшүнүктүү түшүндүрүп берсеңиз. Булар эмне болгон макулуктар? Жиндер жөнүндө маалымат бере турган болсок, өзү жин деген сөздүн сөздүк мааниси арабчадан кыргызчага алганда көрүнбөстүк, билинбестик деген бизден көзүбүздөн алыстаган деген маанини түшүндүрөт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, бул жиндердин жаралышы бул оттон жаралган. Ва халакал жанна мин мариджин мин нар деп Куранда буга далил, оттун жана тунугунан, үстүн аптабынан жаралган дейт да жиндер. Жиндер деле ошо биз сыяктуу эле, адамдар сыяктуу өзүнчө бир махлукат, өзүнчө бир аалам. Алар бир гана бул дүйнөдө бизге көрүнбөйт, биз аларды көрө албайбыз, бирок алар бизди көрүп турат. Ошол сөздүк маанисинен алганда эле көрүнбөгөн деген сыяктуу эле негизинен көрүнбөйт, бирок айрым учурларда кээ бир инсандарга көрүнүп кеткен жагдайлар да болуп кетет да. Бир себептер менен. Карак, азыр ушул жерде жиндер барбы ушул студияда? Болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Эч бир жерде, мисалы, бул жерде жин жок деп бирөө кепилдик берип айтканга акысы жок. Себеби жиндин жүрбөгөн жери жок да. Көп жерлерде жиндер жашайт. Адамдар менен муну баягы шейхтер, аалымдар аммарул буют деп коет экен. Кээ бир үйлөрдө жашап, же болбосо бир имараттарда ошол жерде өзүнө жай кылып, түнөк кылып жашаганда жиндер болот да. Бирок негизги жиндердин көпчүлүк проценттери бул адамдын көзүнөн алыс болгон жерлерде жашашат дейт. Кайерлерде? Мисалы, ээн талааларда, чөлдөрдө, токойлордо, канчалык ошо адамдар көп барбаган жерлерде жайгашат дейт да. Мазарларда болушу мүмкүнбү? Мазарларда да болушу мүмкүн. Жаранкаларда, ийиндерде жашашы мүмкүн, өңкүрлөрдө, жана дааратканаларда жашашы мүмкүн. Ошондуктан жана жиндердин түрлөрү барбы? Түрлөргө бөлүнөт? Жиндердин түрлөрү бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси бар. Жиндер 3 бөлүккө бөлүнөт деп айтылганда, бир бөлүктөрү бар дейт. Алардын канаттары бар, асманда учуп жүрө турган жиндер болот. Дагы бир түрлөрү болот. Кудай Таала алардын ошол жиндерди иттердин жана жыландардын кебетесинде жараткан дейт. Кээ бир иттер, кээ бир жыландар жин болуп калышы да ыктымалы бар дейт да. Кадимки эле биз көрүп жүргөн иттер. Ооба, биз көрүп жүргөн, бирок ал кимиси жин, кимиси жылан, кимиси ит экенин белгисиз болот да. Ошондуктан жанагы үйгө жылан кирип кеткенде биздин илгертен ата бабабыздын кирип келген жыланды дароо өлтүрбөш керек, ак чачкыла деп айтканы бул да пайгамбар саллаллаху алейхи хадисине дагы такалат экен да. Көрсө, эгер үйүңөрдөн бир жылан көрө турган болсоңор, ошол жыланды өлтүрбөгүлө 3 күнгө чейин мөөнөт бергиле деген маанидеги хадистер бар да. Эгер дароо эле жылан экен деп өлтүрүп сала турган болсо, анда жинди акысыз жерден өлтүрүп күнөөгө батып калышыбыз мүмкүн да. Жин деле бизге окшогон бир пенде. Бизге окшогон пенде. Алардын да өзүнчө жашоо образы бар. Алардын да ошол биз сыяктуу эле эркек ургаатчысы болот экен. Кадимкидей биз сыяктуу жашайт. Аларды бизде да динде айтылганда мукаллаф деп коет. Биздин мойнубузга кандай Алла Таалага кулчулук кылуу милдеттендирилген болсо, жиндерге да ошондой нерселер милдеттендирилген дейт. Демек алардын да мусулман капыр болот. Ооба, алар да ошо биз адамдар сыяктуу дин жагынан дагы, ишеним жагынан дагы ар кандай бөлүктөргө бөлүнгөндөр болот дейт.